Жалал Абад облустук милициясы тарабынан Кыргыз милициясынын 95 жылдык мааракеси салтанаттуу белгиленди. Калаанын борбордук аянтына чогулган өздүк курамды облустун башкы милиционери тийиштүү тартипте куттуктады. Урматтуу кескечтер, бүгүнкү 95 жылдык байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бир үйдө бакубат турмуш болсун, бала чакаңыздар менен аман болуңуздар. Ден соолугуңуздар чың болсун. Коюлган талаптарды өз убагында аткарып, элибиздин алдында дайыма жүзүбүз жарык болсун. Асманыбыз ачык болсун, Кыргызстаныбыз тынчтык болсун. Дайыма элибиздин тынчтыгын, коомдун коопсуздугун сактап жүрө берели. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Андан соң Барпы театрында расмий бөлүк башталып, тартип сакчыларына Кыргыз милициясынын басып өткөн тарыхы тууралуу кыскача тасма көрсөтүлдү. Албетте, Жалал Абад облустук милиция башкармалыгынын жетекчиси тарабынан майрамдык куттуктоо жана келген коноктордун жылуу сөздөрүнө орун берилди. Областық ішкі іштер басқармалығының жүргентуысы алып керегімсін. Бұл жерде элибиздин жергиликтүү бийликтин биздин ардактуу ардагерлерибиздин кошкон салымдары зор. Ошондуктан азыркы күндө мынау биз өкмөттүн, президентибиздин, губернаторубуздун, жерлерде акимдердин колдоосун сезүүдөбүз. Жана бул колдоонун аракет кылып, ушул колдоонун негизинде чоң жумуштар аткарылууда. Айта кетсем, мына областыбызда акыркы эле бир жылдын ичинде алыскы аймактарда 5 поселкалык милиция бөлүмчөлөрү ачылды. Биздин ушул Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын медициналык службасы ачылды.
жана жерлердеги биздин бөлүмдөр, бөлүмчөлөр баардыгы капиталдык ремонттон өттү. Жерлердеги авто унаалар берилди. Биздин иштөө шартыбызга, жашоо шартыбызга болгон камкордук өтө жакшы деңгээлде болуп жатат. Мына 2019 жылды урматтуу президентибиз региондорду өнүктүрүү, санариптештирүү жылынын алкагында бизде да бир топ иштер жасалды. Белгилей кетсем, мына Жалал Абад шаарында бирдиктүү терезе ачылып, бул жерде эле эмес, мына октябрь айынын башында Ала Бука районунда, Каракөл шаарларында ачылды. Бул бирдиктүү терезелер бул биздин милиция менен элдин ортосундагы тыгыз байланышты, ушу элге биздин кызматты жерлеринде көргөзүп, өз убагында так көргөзүү үчүн ушундай шарттар түзүлүп жатат. Мен ойлойм, бул бирдиктүү терезе түзүлгөндөн кийин биздин азыркы күндөгү эң негизги биздин коркунуч болгон коррупциялык көрүнүштөр дагы жоюлуп, арабызда жакшы таза иштер жүрүп жатат. Эми урматтуу коноктор, кесиптештер, мындан кийин дагы биздин алдыбызда коюлган милдеттер өтө көп. Азыркы күндө өзүңүздөр белгилүү болгондой, мына 2019 жылдын башынан баштап жаңы кодекстер, жаңы мыйзамдар ишке киргизилди. Бул кодекстерди, мыйзамдарды ишке мен ойлойм биздин областтык ички иштер башкармалыгы ийгиликтүү ишке ашыра алды деп. Себебин айтканда, мына быйылкы жылдын 9 айдын жыйынтыгы менен биздин ички иштер башкармалыгы республикада эң алдыңкы орунду ээлеп келе жатабыз. Буюрса, мына жылдын жыйынтыгы менен дагы ушул алдыңкы татыктуу орунду алып, ушул Жалал Абад областык иштер башкармалыгы чоң жакшы жетишкендер жетишет деп ойлойм. Урматтуу кесиптештер, мен ушул убакта, ушул күндөрү сиздер менен иштеп жатканыма өтө сыймыктанамын. Биздин областык иштер башкармалыгынын өздүк курамы жогорку деңгээлде даярдыкта, жогорку деңгээлде иш алып барууда. Бул иш алып барууда ушул бизге жардам берген биздин ардагерлерибиз отурат. Ушул ардагерлерибиз менен дагы өтө тыгыз байланышта иштеп жатабыз. Сиздерге терең таазим, ардагерлерибиз. Рахмат сиздерге. Ушул 100 жылдыкта дагы ушундай бирге болуп, бирге ушундай майрамдарды тосойлу. Баардыгыңыздар сак саламатта болуңуздар. Жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун, асманыбыз ачык болсун, жергебизде тынчтык болсун. Рахмат. Карым укуктуу өкүлчүлүктүн атынан, аппараттын атынан, өзүм атымдан чын жүрөктөн баардыгыңыздарды куттуктаймын. Аман болуңуздар, майрамыңыздар куттуу болсун. Арамардан эч качан жоготуу болбосун. Эл үчүн кызмат кылып, силер да бизге окшоп, Кудайым силер ардактуу эс алууга чыгып келсиңер болгондору каалап кетем силерге. Жалал Абад областтык иштер башкармалыгынын күжүрмөн туусу алып чыгылсын. Урматтуу кесиптештер, урматтуу ардагерлер, урматтуу коноктор, анда эмесе кыргыз милициясынын 95 жылдыгына арналган мааракени жабык деп жарыялаймын.
Жалал Абад облустук милициясынын башчылыгына Кылычбек Жолдошев дайындалгандан бери 1 жылдан ашык гана убакыт өттү. Бул аралыкта тартылган инвестициянын эсебинен миллиондогон сомдук долбоорлор ишке ашырылган. Ондогон жаңы техникалар, тартип сакчылары үчүн медициналык бөлүм, айыл жергесинде курулган милициянын аймактык бөлүмчөлөрү жана албетте санариптештирүүдөгү негизги кадам бирдиктүү терезенин ачылышы, кызматкерлер үчүн иштөө шартынын жакшырганы сыяктуу ийгиликтер. Бир жумуш жаатынан, спорт жаатынан дагы көптөгөн чоң иш-чараларды өткөрүп атат. Ошолорго өзүм спорт жаатынан спортсменка болгонум үчүн көптөгөн чемпионаттарга, мына жакында Европага барып келдим. Жетекчибиздин салымы менен, ошонун колдоосу менен Европага, дүйнөлүк чемпионатка барып катышып келдим. Ал эми жумуш жаатында болсо бизге жай айларында 2018 жылдын бирдем чоң бизге керектүү бирдем техникасы берилди. Вот ошол менен азыр биз практикалык жүзүндө иштешип кызматыбызды өтөп жатабыз. Бул биз үчүн аябай чоң жетишкендик деп айтсам жаңылышпайм. Бардыгын ынтымактуу кызматкерлердин ар бирине көңүл буруп, ар биринин шарттарын түшүнүп, кызматтын эң жакшы алып барып атат. Милицияда иштеген бул чоң сыймык, погон тагынып, форма кийип, эл алдында жүргөн мен үчүн эң чоң сыймык. Майрамдык салтанат андан ары милициянын ардагерлерин жана чакырылган конокторду сыйлоо менен улантылды. Тартип сакчыларынын көпчүлүгүнө түрдүү деңгээлдеги сыйлыктар тапшырылды. Баарыңыздарды бүгүнкү салтанаттуу 95 жылдык майрамыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарды бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен. Ошондой эле үй бүлөңүздөргө бекем ден соолук, узун өмүр, бакыт таалайт. Кыргыз милициясынын 95 жылдык майрамасы менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Жалал Абад областык улуттук коопсуздук комитетинин башкармалыгынын башчысын жана өзү курамынын атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Мигранттардын алдын алуу бөлүмүнүн улуттук ыйгарымдуу ордун кызматкери. Маанилүү иштер боюнча улуттук ыйгарымдуу опера өкүлү. Улуттук террорчу милициянын майору. Милициянын майору Шалабатов партия Бул күндүн эң эле маанилүү бөлүктөрүнүн бири катары милицияда кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда каза болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө берилген үйлөрдү айтууга болот. Жилищный комиссия бар. Комиссия карап чыгып, ушул милицияга курулган үйдөн 2 квартираны бошотуп, ошол 2 квартираны ушул биздин каза болгон сотрудниктердин үй бүлөсүнө тапшырууну чечишкен экен. Ошону 2 күлүштүү квартираны азыр тапшырып койсок уруксат этсеңер. Азыр мына жилищный комиссиянын чечимин таныстырып койсун, андан кийин тапшырайлы. Жалал Абад районунун кызматкерлери салынган үйдө чөмөнкү каза болгон кызматкерлердин үй бүлөсүнүн мүчөлөрүнө батир берилсин. Биринчи Макмадалиев Анвардын үй бүлөсүнө. Кол чалтырабыз. Макмадалиев Анвардын үй бүлөсү келип отурат. Уулу жана карындаш келип отурат. Кел. Жалал шаарындагы Эразимов көчөсүнүн 144 кварталында жайгашкан милициянын көп кабаттуу үйүнүн бир бөлмөлүү батир. Ошондой эле батир Турсунбаева Мамасыздыктын үй бүлөсүнө. Турсунбаев Мамасыздыктын үй бүлөсүнө келинчеги жана карындаш келип отурат. Келиңиздер, көптөп колдоп коелу. Бүгүнкү милициянын даталуу күнүндө ошол биздин кызматкерлерди эскерип, артынан батирлүү болуп турушат. Келиңиздер.
Tursunbay Mamasadık'ın юбилейсіне bir bölmeli Fatih'den açışlar fırladı. Kol çabalar basın. Біздің Махмадалиев Анвар кесіптешіміздің қарындашы Хабиб Эжиге сөз береміз. Добрый день, дорогие служители милиции. Спасибо всем, что не забыли нас и помните. Спасибо всем и желаю всем успехов. Поздравляю всех с 95-летием День милиции. Спасибо. Assalamu alaikum, урматтуу ушул бүгүнкү Кыргыз Республикасынын 95 жылдыгына келген улуу урматтуу ардагерлер, милициялар, бардыңарды бүгүнкү майрамыңар менен чоң рахмат. Ушунчалык эстегениңерге мен ардагерлердин Исмаилов Муктар акеге рахмат айтам. УУДунун жетекчилерине чоң ыраазычылык билдиремин. Бардыңарды ишиңерге ийгилик, үй-бүлөңөргө тынчтык, аманчылык каалаймын. Ушул чечимдерди чыгарган ушул комиссияга да ыраазычылык билдиребиз. Турак жай комиссиясыначы акыйкат чечим чыгарып, мына үйлүү болду. 10 жыл ашыкча өтүп кетсе дагы акыры мына батирлер өзүнүн ээсин табат дегендей ушу жакшы рахмат. Анан ушу комиссия турактуу комиссиясынан чоң ролду ойногон Исмаилов Муктар деген бир ардагерибиз бар. Ошол киши дагы бир каалоон айтып коеюн деген экен. Барбы бу жерде? Ушул кесиптик майрамыңыздар сиздерге кут болсун. Эч качан оорубаңыздар. Бул дүйнөдө Төлкө үміт менен жашаңыздар. Ертеби кечпи не үміт кылсаңыз, Анвардын, Мама Турсундун семьясындай ак ийилсе дагы сынбай деген мынантип ээсин табат экен. Биз ушул биздин кесиптештин аялдарына разыбыз. Кээ бир аял кесиптештерибизге разыбыз. Урматтуу Кылычбек Нурмаматович, sizge razıyız ki bizden kızlardın, kesipleşlerimizin başına kandağına kıyınçılık gelmesin. Kandağına yolu tatal olmasın. Ce deputat ecesine var vay, ce tağa ceğenine var vay. Özünün küçüğünden götürüp uşuk darajaga geliyor da sizlerge ayımdan tazim kılamın. Bayramınızda kut bolsun, işinizlerge iyilik bolsun. 22 yılı dağı uşunday bayramlarda çok oturaylı, köylük, azaybaylı. İyilik bolsun. Ötkürбек Рахманов, Акниет Кеңешев, регион.